Bizde sövмөй дейбиз го. Кесеп айтасың да сен деп. Ошон үчүн сövмөй. Арабтарда буну саббаха дейт. Саббаха дегенде саббаха юсаббиху тасбих, тасбих айтчу кол ушул. Субханалла, 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 алхамдулилла, алхамдулилла, Аллаху акбар деп тасбих айтчу кол ушул болгондуктан буну араб тилинде саббаха деп коет. Анткени тасбих ушул кол менен айтылат дейт да. Демек тасбих ушул кол менен ошон үчүн саббаха дейт. Экинчи аталышы бар бул сөздүн, бул манжанын экинчи араб тилинде аталышы бар. Бул манжанын экинчи аталышы саббаба дейт. Сабба дегенде сабба ясуббу дегени бул сөгүү, тилдөө деген сөз. Сени үй көрсөтөм, сага минтем, сени антем, сени минтем дегенде колду минтебиз го. Ошондуктан саббаба деп айтылат. Эки аты бар бул манжанынчы. Кыргыз тилинде сөөмөй дейбиз. Ал эми араб тилинде же саббаба дейт. Анткени бирөөнү ушул кол менен минтип кесеп тилдеген үчүн. Ал эми экинчи болсо ушул кол менен тасбих тартылгандыгы үчүн Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар ушул кол, ушул манжа менен именно тасбих тартылгандыгы үчүн саббаха деп айтылгандыгы айтылат. Анткени неге дегенде, мунау сөөмөй менен жүрөктүн байланышы бар.